Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өткөзгөн уюшкан кылмыштуу топтордун ишин аныктоо жана алдын алуу багытындагы иш-аракеттердин натыйжасында криминалдык авторитет Камчыбек Асанбек тууралуу маалыматтар алынган. Бул материалдардын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 249-беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү катталган. Бул берене кылмыштуу уюмду түзүү же болбосо ага катышуу болуп эсептелет. 2020 жылдын 20 октябрында Камчыбек Асанбектин Бишкек шаарында жүргөн жери аныкталып, анын катышуусу менен тергөө иш-чараларын өткөзүү үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына алынып келинди. Жүргүзүлүп жаткан тергөөнүн алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан Камчыбек Асанбектин кылмыштуу ишмердүүлүгү жана ага байланышкан башка кылмыштуу топтун мүчөлөрүн аныктоо багытындагы тиешелүү чаралар жүргүзүлөт. В ходе проводимой Госкомитетом национальной безопасности Кыргызской Республики работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп были получены данные в отношении криминального авторитета так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека. Указанные материалы были зарегистрированы в АСРПП по статье 249 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и начато досудебное производство. Эта статья квалифицируется как создание преступной организации или участие в ней. 22 октября 2020 года было установлено местонахождение Камчыбека Асанбека в городе Бишкек, и последний доставлен в Главное следственное управление ГКМБ для производства следственных действий с его участием. В рамках проводимого расследования Госкомитетом национальной безопасности будут приняты соответствующие меры, направленные на получение данных о преступной деятельности Камчыбека Асанбека и связанных с ним лиц из преступной среды.